Башында мындай ийгиликтерге жетеримди өзүм да билчү эмесмин. Ал кезде бир нерсеге жетиш үчүн сөзсүз башка өлкөгө кетиш керек деп ойлочумун. Кийин түшүндүм, эң негизгиси кайда жүргөнүң эмес, дүйнөгө кантип караганың экен. Көптөр үчүн визуалдык эффекттер компьютер менен басылган бир нече кнопкада көрүнөт. Чынында болсо бул тарых айтуунун бир жолу. Реалдуу эмес нерсени да жандуу кылып көрсөтүү чоң жоопкерчилик. Ар бир долбоордун артында түнү менен иштеген күндөр, жүздөгөн оңдоолор турат. Бирок акырында баары туура чыгып, бир кадр жанданып кеткенде, бул сезим баарына арзыйт. Мен дүйнөнүн ар кайсы бурчунан студиялар менен иштейм. Netflix, Amazon, Европа, Азия баарын ушул жерден оштон аткарам. Бул шаар менин бала чагым, менин көчөлөрүм, таңдагы ысык нан жыты, конокко чакырган кошуна үнү. Ушул жерде мен өз ордумду сезем. Баштап жатканда баары татаал көрүнөт. Бирок эң маанилүүсү коркпой аракет кылуу. Туура эмес чыккан иштер болот, жаңылышуулар болот. Бул нормалдуу. Азыр каалаган жерден окусаң, үйрөнсөң, алгачкы долбоорлорунду жасасаң болот. Эң негизгиси кызыгууң өчпөсүн. Эгер чынында жактырсаң, ийгилик өзү эле келет. Мен үчүн маанилүүсү жөн гана адис болуу эмес, элди шыктандыра турган окуялардын бир бөлүгү болуу. Балким менин ишимдин маңызы да дал ушул. Мен 5 жашымда шахмат дүйнөсү менен тааныштым. Ал дүйнөнү мага атам көрсөттү. Атам мага жөн гана оюн үйрөтпөстөн, мага жашоодогу таянычты, ишенимди жана багытты берген. Бүгүн мен ошол жолду башкаларга үйрөтүп келе жатамын. Шахмат аянтында сен атаандашың менен эмес, биринчи өзүң менен күрөшөсүң. Өзүңдүн терс сезимдериң менен, ката кетирүү коркунучу менен күрөшкөндү үйрөнөсүң. Ушул сезимдерге багынасыңбы, же сабырдуу болуп, так ойлонуп күрөштү улантасыңбы, бул ар дайым сенин гана тандооң. Ошентип шахмат адамдын мүнөзүн калыптандырат. Жашоодо сени алдыга жетелегенге дем берет. Көптөр шахматты эркектердин оюну деп ойлошот. Бирок бул жерде билектин күчү эмес, акылдын гана күчү жеңет. Терең ойлонуу, так эсептөө, жакшы стратегия түзүү, бир нече кадамдан ары көрө билүү эң маанилүү бул оюнда. Мен үчүн шахмат бул инсан болууну үйрөтүүчү мектеп. Бул жерде сен алдын ала пландаштырууну, кенен ой жүгүртүүнү жана ар бир кадамың үчүн жоопкерчиликтүү алууну үйрөнөсүң. Жашоодо да ушундай эмеспи? Тандообуз биздин багытты көрсөтөт. Тартип алдыга жолдурат, ал эми кыйынчылыктар бизди чыныгы чемпионго айлантат. Азыр мен бул билимди шаарыбыздагы жаштарга берип келе жатамын. Биз турнирлерди өткөрүп, балдардын ой жүгүртүүсүн, өсүүсүн, чечим кабыл алуусун жана өз күчүнө ишенүүсүн колдойбуз. Анткени бир туура кадам, бир колдоо баланын гана эмес, келечектин да өзгөрүшүнө себеп болот. Биз азыр жаңы кыймыл түзүп жатабыз. Бул терең ойлонгондордун, туура тандоо жасагандардын жана тайманбай алдыга кадам сайын өз жолун салгандардын кыймылы. Ишимдеги эң маанилүү эмне? Балким адамдын кайрадан жылмайып калганын көрүүдүр. Операциядан кийин алгачкы кадамын, алгачкы тереңдемин көргөндө дал ушул учурда ишимдин маңызын терең сезесиз. Мен үчүн медицина бул кесип эмес. Бул жол. Адам ооруп алда келгенде алсага эң алсыз нерсесин, ишенимин тапшырат. Мындай учурда кайдыгер болууга акы жок. Кээде биз операцияларды акысыз жасайбыз. Даң жамактоо үчүн эмес, жөн гана бирөөнүн азабын көрүп туруп, карап туруу мүмкүн эмес. Бул эрдик да эмес. Бул жөнөкөй эле адамдык сапат деп ойлойм. Көптөр чет өлкөгө кетишти. Бирок менин ордум ушул жакта. Бул Ош менин шаарым.
менин бейтаптарым, менин адамдарым. Мага күч кубат берген да ушул байланыш. Медицинада жарым жартылай иштөө мүмкүн эмес. Же толук берилишин керек, же болбосо колго албаганың жакшы. Ошондуктан эгер мен бирөөгө жардам бере алсам, сөзсүз аны аракет кылам. Балким дал ушундай мамиле бизде чыныгы адам кылып турат. Менин жолум студент кезде башталган. Ыктыярчы болуп, бизнес уюмдар, коомдук бирикмелерде тажрыйба алганмын. Ошондо мен биринчи жолу аялдардын күчүн, өзүнө ишенген жаратман дүйнөсүн көрдүм да. Ошол тажрыйба мага эң башкы нерсени үйрөттү. Эгер аял кааласа, ал баарын жасай алат экен да. Мен да эне болгондон кийин жашоомду өзгөрткүм келди, йогага келдим. Йога мен үчүн жөн эле кыймыл эмес, бул тынчтык, дем алуу жана өзүңө кайтуу. Ар бир аял сабакта бир азга токтоп, иштен тең салмак табууга аракет кылышат. Кээде туура дем алуу да күч берет. Учурда бизде 3 студия иштейт. Йога күндөрүн, йога фестиваль, аялдарга арналган иш-чараларды, ретриттерди өткөрөбүз. Жаңы адамдар кошулат. Ар биринде аялдар бири-бирин колдоп, кубат алып, кайрадан күчтөнөт. Менин ишенимим жөнөкөй. Аялдын ден соолугу бул үй бүлөнүн ден соолугу. Үй бүлөнүн ден соолугу бул коомдун ден соолугу. Эгер аял гүлдөсө, анын айланасы да гүлдөйт. Мен болгону аялдарга дем алып, өзүнө ишенип, ички жарыгын табууга жардам берем. Балким дал ушул нерсе бирөөнүн да жашоосун өзгөртүшү мүмкүн. Бийиктен караганда түшүнөсүң, чындыгында биз бири-бирибизге абдан жакынбыз. Ар улут, ар дин, ар маданият баары бир эле дүйнөнүн бөлүктөрү экенин көрөсүң. Мен үчүн дрон жөн гана техника эмес. Бул биз бир чоң дүйнөнүн бир бөлүгү экенибизди көрсөтүүнүн жолу. Балким дал ушул үчүн мен бул ишке киришкендирмин. Алгач өз шаарымды башкача ракурстан көргүм келди. Кийин тоолорго чыктым, көлдөрдү көрдүм. Кыргызстандын өзгөчө кооз жерлерине бардым. Камера жана дрон аркылуу өлкөбүздүн канчалык кооз жана ажайып сулуу жерлери бар экенин адамдарга жеткирсе болорун түшүндүм. Дронду учурсам, өзгөчө сезимдер келет. Адамдар кызыгып сурашат. Өзгөчө бул жаш балдар үчүн кызык. Ушул көз караш мага жагат. Эгер мен видеолорумду көргөндөр ушул жерге баргым келип калды. Бул жер каерде жайгашкан? Ал эми чет өлкөлүк туристтер Кыргызстанда ушундай кооз жерлер барбы деп сурашса, бул мени аябай шыктандырат. Бийиктен карасаң, баары башкача көрүнөт. Баарыбыз кооз жаратылыш койнунда жашайбыз. Бийиктен жашоонун, өлкөнүн башкача кооздугун көрөсүң. Биздин мекенибиздин ажайып сулуулугу башка өлкөлөрдөн кем калышпайт. Дал ушул кооздукту чагылдырууну уланта берем. Мага ар дайым активист болуп жүрөсүңбү деп суроо беришет. Бирок бул сөз мага эмнегедир жага бербесин айта бербейм. Анткени мен өзүмдү жөн гана ата бабаларыбыздан калган жумушту мураста улантып келе жатам деп эсептейм. Ал кандай жумуш мурас десеңиз, ал өз элиңе, жакыныңа, досуңа, кошунаңа жана эң негизгиси өзүң жашаган шаарыңа өз убактыңды, күчүңдү, жардамыңды берүү деп эсептейм. Биздин эл аны ашар деп коет. Ошол ашар жолу менен биз Ош шаарындагы жаштар, ыктыярчылар, кайдыгер эмес адамдар менен 5 жылда жаштардын креативдүү хабын курдук. Ар түрдүү акциялар, форумдар, квиздер, марафондорду уюштурдук. Биз эмнени гана кылбадык. Анын баары ошол жаштардын креативдүү хабын куруу болчу. Мындан сырткары
өзгөчө кырдаалдарда, суу ташкындарында биз жаштар өз элибиз Кыргызстан менен бирге болдук. Пандемия учурунда жарандарга, дарыгерлерге азык түлүк, дары-дармек жеткирдик. Колубуздан эмне келсе ошонун баарын аткардык. Албетте мен жалгыз жасабадым бул жумушту. Мен менен бирге Ош шаарындагы эң мыкты патриот, билимдүү жаштар болду. Кыргызстан, анын ичинде Ош шаары бул менин үйүм, мен чоңойгон көчөлөр, балалыгым өткөн жер. Мен кайда болбойун, жүрөгүм, оюм ар дайым Ош шаарым менен бирге.